Эл өкүлү Акталадагы кышты 6-7 ай кылалы деп жергиликтүүлөрдү күлдүрдү. Нарын облусунун Актала районуна иш сапары менен келген Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев кыш мезгилинде электр энергиясынын лимитин тургундар үчүн узартуу керектигин билдирди. Аймактык кабарчы маалымдагандай, 20 март күнү Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков баштаган бир катар депутаттар районго иш сапары менен келип, Маданият үйүндө эл менен жолугушту. Анда депутат Жолдошбаев элди Нооруз майрамы менен куттуктап, Акталалыктар жээни болорун, таланттуу эл экендигин айтты. Кышында электр энергиясынын лимитин 1000 киловатт-саат деп жатабыз. 2000 киловатт-саат кылып 70 тыйындан берсек, анткени бул жерде кышында суук болот. Бул жерде 4 ай кыш болот деди ал. Бирок жыйында отургандар чуркурап, Акталада 6-7 ай кыш болорун айтышты. Анда мындай кылалычы, 5 ай деп эле коелучу, 5 ай жаман эмес дегенде элдер кайрадан чуркурап башташты. Мейли анда 6-7 ай кыш кылалы, макул туугандар деди эл өкүлү. Булак Турмуш Кейжи. Акталалык туугандар, сиздерди мына келаткан 2 күндөн кийин келаткан Нооруз майрамы менен куттуктап койгонго уруксат этиңиздер. Эртең келип калды, бүрсү күн. Андан эми чынын айтканда мындай да, бул иштер боюнча, көпчүлүк маселелер боюнча Актала районунун ичинен көп кишилер катышат, магачы. Көп, абдан көп да. Ошолор кейлер жаспагандар да бар. Ошолордун көпчүлүгүнө жооп берип, колдон келген иштерди жасап келатабыз. Жасайбыз. Көпчүлүк маселелерде жолдорду айтып атабыз. Ошондой эле электр энергиясын кышында 1000 киловатт кылбай 2000-3000 киловатт 70 тыйындан кылып бергиле деп айтып атабыз. Ошону Дастан Арысбекович өзүнөн поручение салса, бул жерде 4-5 ай кыш болот. Кыйынчылык болот, чын айткандачы. Анан эми мындай да, 5 ай деп эле коелучу, 5 ай берсе эле жаман эмес. 6 ай, 7 ай кылалы, макул туугандар. Эми Актала деген мыкты эл, өнөк болсо эл, чын айтканда, мен Акталанын жээни болом, жакшы билесиңер. Бекерден айтпайт, Актала деп атын уксаң гүлбөгүн, аппак эле топурак деп жүрбөгүн. Атырдай жуттуу түндөрүн алып берип деп мени чоңойткон Акталам сенсиң сүйгөнүм деп, далай ырсылардап, далайлары ошо менен сыймыктанып келет. Эмесе, урматтуу таекелер, ошол иштер боюнча, ар кандай нерселер боюнча жазып кайрылгыла, көпчүлүк маселелерде кайрылып атышат. Ошолордун баарын жасап берип атабыз. Асыраак келип атасыңар да, асыраак. Көбүрөөк келе бергиле. Эч ишин этпеш керек да, мындай тартынбаш керек. Билиспеген эме, чын айтканда, жээндер анча-мынча чырылдап да кетет, кайра оңолуп да кетет. Бир тууганбыз да. Эмесе, дагы бир жолу сиздерди ден соолук каалап, Актала элинин жакшынакай чыгандары, кыйындар чыккан, бир эле мезгилде 6 секретарь чыккан. Ошол элдесиңер, баатырлар чыккан, айтып кетпедим мынанды. Дагы бир жолу майрамыңар менен ден соолук болсун. Рахмат.